мен сіздерге дагы бир сонун техниканы айтам. Мисалы, бир эле сутка өзүңөргө бардык болуп аткан нерсеге кубана берсеңер, сүйүнө берсеңер, эгерде сиз колуңузду бирдемеге уруп алдыңызбы, күлүп, ошону дагы мындай кабыл алышыңар керек да. Эгерде сиз бирөөнөн тил уктуңузбу, ошону дагы кабыл алып, кубанып сүйүнө бериңиз. Себеби дегенде андан дагы жаман нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ар бир нерсени жашоодогу ушундай жакшы жана анча деле жакшы эмес нерсеге силер ыраазычылык анан кубаныч, жөн эле сүйүнүп элечи, мындан да жаман болмок, бирок ушуну мен түшүндүм, бул мага бир кандайдыр бир сабак берип атат деп түшүнсөңүз, сизде аябагандай өзгөрүүлөр болот. Сиз кичине мындай кубаныч, сүйүнүч, бактылуулук жашоого акырындык менен келип баштайсыз. Магнит аял, магнит эркек, магнит адам деген кайсы? Так эле ушундай